Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мазмундук жана алфавиттик ыкма менен маалыматты өлчөөгө мисал маселелерди чыгаруу. Сабактын максаты балдар биринчи бул маалыматты өлчөөнүн мазмундук ыкмасы аркылуу маселелерди чыгарууну үйрөнөбүз. Экинчи болсо бул алфавиттик ыкмасы өлчөөнүн алфавиттик ыкмасы аркылуу маселелерди чыгарууну үйрөнөбүз. Жана ошондой эле өз алдынча маселе мисалдарды түзө алууну дагы үйрөнө алабыз. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кыскача кайталап өтөлү. Бул жерде биздин мурдагы сабакта маалыматтык процесстер жана маалыматты өлчөө деген темаларды өткөнбүз. Демек, бул жерде биринчи суроо маалыматтык процесстер жөнүндө айтып бергиле. Эми балдар эстейбиз. Маалыматтык процесстер деген эмне эле? Бул ошол маалыматтардын үстүнөн жүргүзүлгөн иш аракеттери. Маалыматтык процесстер аябай көп, бирок эң негизги маалыматтык процесстер булар алуу, берүү, иштетүү жана сактоо процесси. Экинчи, мазмундук ыкма менен өлчөө кандайча жүргүзүлөт? Информацияны мазмундук ыкма менен өлчөөдө бул ыктымалдуулук санын же болбосо болушу мүмкүн болгон окуялардын санын аныктоо аркылуу жүргүзүлөт. Жана ошол болушу мүмкүн болгон окуялардын санын 2 эсе азайтуу формуласы аркылуу ошол ар бир 2 эсе азайган окуялардын информациялык салмагын аныктоо аркылуу жүргүзүлөт. Үчүнчү, алфавиттик ыкма менен өлчөөдөгү негизги түшүнүктөр. Мында негизги түшүнүк бул алфавиттик кубаттуулук деген келет. Алфавиттик кубаттуулук деген балдар булар ошол кандайдыр бир алфавитте колдонулган бардык символдордун саны болуп эсептелинет. Эми дагы бир негизги түшүнүк бул ар бир символдун информациялык салмагы, демек бул символдун информациялык көлөмү же болбосо канча бит алып жүрөөрү. Ал болсо алфавиттик кубаттуулуктун негизинде келип чыгат. Түшүндүк балдар, силер дагы мурдагы өтүлгөн темаларга бир сыйра көз жүгүртүп кайталап алгыла. Анда балдар жаңы теманын планы: биринчи бул мазмундук ыкма менен өлчөөгө маселелер, экинчи алфавиттик ыкма менен өлчөөгө маселелер, үчүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз жана ушул сабакта колдонулган түйүндүү түшүнүктөр. Анда балдар биринчи план демек мазмундук ыкма менен өлчөөгө маселелер. Ар бир планга 2ден маселе чыгаруу аркылуу түшүндүрөм. Биринчи маселе. Карагыла балдар, кубиктин бардык бети ар түрдүү. Балдар, кубикти билебиз баарыбыз. Канча бети бар? 6 бети бар. Демек, 6 бети ар түрдүү түстү экен. Эми асманга карасак, кызыл бети менен түштү. Кызыл бети менен түштү деген маалымат канча көлөмгө ээ? Эми карагыла балдар, 6 бети бар. Бирок биз кайсы бети менен түшөөрүн так айта албайбыз. Мисалы, жашыл жагы менен бети менен түшөт деп так кесе айта албайбыз. Себеби 6 бети менен дагы түшүү ыктымалдуулугу бирдей. Мисалы, көк бети менен көбүрөөк түшөт же болбосо ак бети менен көбүрөөк түшөт деген түшүнүктү так кесе айтуу мүмкүн эмес. Себеби бул жерде ошол 6 бети менен дагы түшүү ыктымалдуулугу бирдей ыктымалдуулукка ээ экен. Демек, болушу мүмкүн болгон окуялардын саны канчоо болуп атат балдар? 6 болуп атат. 6 бети менен да түшүшү мүмкүн, себеби бирок биз ыргытсак, кызыл бети менен түштү. Демек, ошол кызыл бети менен түштү деген маалымат канча көлөмгө ээ деп сурап атат. Эми муну маселени чыгарууну бул формула, биринчи бул формуладагы ар бир элементти аныктоо аркылуу. Мисалы, формулада бул эмнени түшүндүрөт? Болушу мүмкүн болгон окуялардын саны же болбосо тең ыктымалдуулуктардын саны. Канча тең ыктымалдуулук бар ал жерде? 6. Себеби 6 жагы менен дагы түшүшү бирдей ыктымалдуулукка ээ. Демек, энибиз барабар канчага экен? 6-га. Эми ордуна коебуз. Формуланы ордуна коебуз. 2-нин айынчы даражасы барабар 6. Эми карагыла балдар, бул өзүнчө бир
теңдеме болуп эсептелинет. Бирок белгисиз даражада болуп атат. Демек, бул 6 деген санындагы 2-нин кандайдыр бир даражасы түрүндө көрсөтүшүбүз керек. Эми карагыла, момундай бир таблица бар атайын. Бул ушул формуланын маанилеринин таблицасы. Демек, 6-ны табабыз. Бул жерде 6 турат, 6, демек 2-нин канчанчы даражасы болот экен? 2-нин 2/1000ден 585. Бул жакындаштырылган мааниси тегеректелген. Демек, биз аны дагы тегеректеп алсак, 2-нин 2/10-6 деген даражасы демек канчаны берет экен? 6-ны берет экен. Түшүндүкпү балдар? Демек, момундай барабардык пайда болгондон кийин балдар, бул даражаларын гана барабарлай алабыз. Себеби негиздери эмне? Окшош. Негиздерин жазбастан туруп, даражаларын барабарлап жаза алабыз. Демек, I барабар 2/6 бит. Демек, ошол кандайдыр бир жагы менен түштү деген маалымат, мисалы кызыл бети менен түшүшү мүмкүн, кара бети менен түшүшү мүмкүн. Ошол кандайдыр бир тең ыктымалдуулуктун бири аткарылды деген маалымат. Демек, эгерде ошол тең ыктымалдуулуктардын саны 6 болгон учурда, ошол бирөөсүнүн аткарылды деген маалымат бул 2/6 битке барабар экен. Түшүндүкпү балдар? Түшүнгөн болсок, анда экинчи маселеге өтөлү. Карагыла балдар, лотерея ойнотулуп жатат. Эми лотерея барабанынын ичинде 128 эмне бар дейт? Шарик бар дейт. Ошол шариктердин ичинен 9 номериндеги шарикке машина приз коюлган. Асан барабанды айландырып, 9-нчу шарикти эмне кылды? Алып чыкты. Ал маалыматтын көлөмүн эсептегиле. Эми карагыла балдар, демек ошол барабандын ичинде канча шарик бар экен? 128 шарик бар экен. Эми балдар, силер мисалы кесе айта албайсыңар, мен биринчи эле ошо барабанды айландырганда 12-нчи шарик келип чыгат деп айта албайбыз. Демек, ошол 128 шариктин ыктымалдуулугу бирдей. Бир деле чыгышы мүмкүн, 127-нчи шарик деле чыгышы мүмкүн, 56-нчы шарик деле чыгышы мүмкүн. Бул ошол бардык шариктердин ыктымалдуулугу бирдей. Демек, тең ыктымалдуулуктардын саны канчага барабар экен? 128. Же болбосо ошол болушу мүмкүн болгон окуялардын саны 128ге же болбосо n ал. Бирок Асан ушунчалык жол ачык бала экен. Демек, ошо биринчи эле айландырганда эмне болду дейт? 9-нчу шарик чыкты дейт. Демек, ал маалыматтын көлөмүн эсептегиле. Эми карагыла, n болсо 128ге барабар болду. Аны ордуна коебуз формулага. 2-нин айынчы даражасы барабар 128. Эми бул жогорудагы маселени чыгаруудагыдай эле 128ди дагы биз 2-нин даражасы түрүндө көрсөтүшүбүз керек. 2-нин канчанчы даражасы 128ди берет? Балдар, эсептесеңер, 2-нин 7-нчи даражасы, 2-ни өзүн 7 жолу көбөйтсөк, анда 128 келип чыгат. Демек, мында жазгандан кийин бул негиздери окшош болгондуктан даражаларын гана эмне кылып коебуз? Барабарлап коебуз. Демек, I барабар 7 бит экен. Демек, ошол 128 шариктин ичинде бир шарикти алып чыкты деген маалымат же болбосо ошол 128 тең ыктымалдуулукка ээ болгон окуялардын бири аткарылды деген маалымат бул 7 битте алып жүрөт экен. Түшүндүк, балдар? Бул мазмундук ыкма менен өлчөөгө маселелер болду. Анда экинчи планга өтөлү, бул алфавиттик ыкма менен өлчөө. Эми карагыла, биринчи маселе. Компьютердин алфавиттик кубаттуулугу 256-га барабар.
Демек, бул клавишалар бизне негизинен символдор клавишаларда жайгашкан. Ошонун жалпы саны канчага барабар экен? 256-га барабар. Бул алфавиттик кубаттуулук эмне да кирет дегенбиз? Боштуктагы, же болбосо пробел да кирет дегенбиз. Эми ошол компьютерде терилген 102 символдон турган маалыматтын көлөмү канчага барабар? Байт менен туюндургула. Демек ошо компьютерде кандайдыр бир текст жаздыңар, ал 102 символдон турат экен. Ошонун көлөмүн эмне дейт? Тапкыла дейт. Демек бизде m барабар, m деген эмне эле бул? Ошол жалпы символдун саны, m барабар канча экен? 102 символ экен. Ал эми n, формуладагы n алфавиттик ыкмада эмнени түшүндүрчү эле ал? Алфавиттик кубаттуулукту түшүндүрөт. Энибиз барабар канчага? 256-га. Демек формулага коюп барабарлап жазабыз. 2-нин айымчы даражасы барабар 256. Эми жогоруда мазмундук ыкмада чыгарган сыяктуу эле 256-ны эми 2-нин даражасы түрүндө жазабыз. 2-нин 7-нчи даражасы өйдөдө 128 болду. Демек аны 2-ге көбөйтсөк 256-ны берет. Демек 2-нин 8-нчи даражасы бул канчаны берет экен? 256. 2-ни өзүнө 8 жолу көбөйтсөк 256 деген жыйынтык болуп чыгат. Демек мында бул жерде пайда болгон барабардыктан негиздери окшош болгондуктан негиздерин жазбай туруп даражаларын гана эмне кылабыз? Барабарлап коебуз. Демек ай барабар 8. Демек 8 бит. Бул айдын бирдиги, ар бир символдун маалыматтык салмагы бул ай, анын бирдиги эмне? Бит дайыма. Бул демек ошол компьютерде жазылган ар бир символдун салмагы канча экен? 8 бит экен. Эми ошондой символдун канчоо? 102. Демек ошол бул формулага коюп чыгарып коебуз. S деген бул ошол жалпы маалыматтын көлөмү. Ал эми M деген бул символдордун саны бизде канча? 102. I деген бул ошо бир символунун маалыматтык салмагы. Биз бул жерде аныктап алдык, ал 8 бит экен. Демек 102-ни көбөйтөбүз 8-ге, жыйынтыгы 816 бит келип чыкты. Эми бирок бул өйдөдө бизде байт менен туюндурулат деп атат. Демек ошону кайра эле ошо 8-ге бөлүп койсок, эмне болот? 102 байт болот. Эмне үчүн 8-ге бөлдүк? Себеби бир байтта 8 бит бар. Демек битти байтка айландырууда аны 8-ге бөлүп коюу жетиштүү. Түшүндүк балдар? Анда экинчи маселеге келели. Кыргыз тилинин алфавитинде жазылган 400 символдон турган маалыматтын көлөмү канча килобайт болорун эсептегиле. Эми балдар, биз мурдагы сабакта өткөнбүз. Кыргыз тилинин алфавиттик кубаттуулугу канчага барабар эле? 57-ге барабар. Унутпагыла балдар. Кыргыз тилинде демек колдонулган бардык ошол символдор боштукту дагы кошуп эсептегенде 57-ге барабар экен. Түшүндүк балдар? Демек чыгаруу бул биринчи бул M деген эмне эле бул? Ошо жалпы символдордун саны, маалыматтагы символдордун саны бул 400 символ. Жазып алдык. Энибиз барабар 57. Себеби эмнеге? Кыргыз тилинин алфавитинде жазылды деп атат. Демек кыргыз тилинин алфавиттик кубаттуулугу 57-ге барабар. Эми бул формулага коебуз. 2-нин айынчы даражасы барабар 57. Эми балдар, бул 57-ни 2-нин кандайдыр бир даражасы түрүндө көрсөтүп жазабыз. Аны бул таблицадан алабыз. 57 деген, демек бул жерде 57 деп турат. 5 бүтүн деп бул жерде мезгилсиз ондук бөлчөк. Демек аны биз тегеректеп алсак, анда 5,83. 5,83 даражасы. Демек 2-нин 5,83 даражасы канчаны берет экен? 57-ни берет экен. Мында тегеректөө жүргүздүк балдар.
бул негизинен бул мезгилсиз ондук бөлчөк чыгышы керек болчу. Эми карагыла, айды эми бул негиздери окшош болгондуктан даражаларын барабарлап жазсак, ай барабар 5,83 бит болот. Жакындаштырылган тегеректеп алдык. Демек, кыргыз тилинин ар бир символу 5,83 бит алып жүрөт экен. Түшүндүк, балдар? Эми ушул 400 символдон турган маалыматтын көлөмүн эсептесек, S барабар, M'ибиз барабар 400, K'биз 5,83. Себеби анын ар бири ушул көлөмдү алып жүрүп атат. Анда жалпы 2332 бит келип чыгат. Бирок бизде эмне маалыматтын көлөмү килобайт менен эсептелет. Килобайт менен эсептөө үчүн балдар, биринчи биз муну байтка айландырып алабыз. Байтка айландырыш үчүн биринчи эмне кылабыз? 8ге бөлүп алабыз. Анда 291,5 келип чыкты. Ал эми чыккан жыйынтыкты канчага бөлөбүз? 1 килобайтта 1024 байт болгон үчүн 1024ке бөлөбүз. Анда жыйынтыгыбыз жакындаштырылган, мезгилсиз ондук бөлчөк чыгат бул жерде. Аны тегеректөө аркылуу жакындаштырылган 0,3 килобайт деген жыйынтыкты алабыз. Демек, балдар, кыргыз тилине жазылган 400 символдон турган маалыматтын көлөмү килобайт менен 0 жакындаштырылган 0,3 килобайт болот экен. Түшүндүкпү, балдар? Эми мисалы, балдар, өзүңөрдүн атыңарды деле эсептесеңер болот. Атыңар канча символдон турат? Мисалы, эмне дейли? Сезим деген ат дейли. Сезим деген 5 тамгадан турат, Сезим деген 5 тамгадан турат, демек 5 символдон турат. Ар бир символу кыргыз тилинде жазылган үчүн канчадан алып жүрөт? 5,83 биттен алып жүрөт. Демек, сенин атың канча көлөмдү ээлейт экен? Анда 5ти көбөйтүп коебуз 5,83-кө. Анын келген жыйынтыгы, демек, сенин ошол атыңдын информациялык салмагы болот. Түшүндүкпү, балдар? Ошентип, каалагандай маалыматты алып өлчөсөңөр болот. Мисалы, компьютерде жазылды, сенин атың Сезим деген канча көлөмдү ээлейт? Компьютерде, демек, бул ар бир символ 8 бит экен. 5 тамгадан турса, 5 символдон турса, демек, ал көбөйтсөң 40. Демек, 40 бит экен сенин атың. Эгерде компьютерде жазылса, бул 40 бит экен. Түшүндүк, балдар? Түшүнгөн болсок, балдар, анда жыйынтыктоо, бышыктоо. Эми карагыла, балдар, демек, бул мазмундук ыкма менен өлчөдө эмне кылат экенбиз? Болушу мүмкүн болгон окуялардын санын, же болбосо ошол тең ыктымалдуу болгон окуялардын санын аныктап алышыбыз керек. Анын негизинде формулага коюу аркылуу эле эмне кылабыз? Ошол тең ыктымалдуулук, тең ыктымалдуу окуялардын бири аткарылды деген информациянын көлөмүн таап алсак болот экен. Эгерде так аныкталбаган, бул жерде мисалы 2-6-ны деле ошол таблицадан алдык. Мисалы, так аныкталган эмне 3-чү, 4-чү даражасы экенин, 5-чи, 6-чы даражасы аны аныктоо оңой. Ама калгандарын бул таблицадан карап эле жазып койсок болот экен. Андан сырткары, мисалы, алфавиттик кубаттуулукта болсо, бул демек алфавиттик ыкмада бул алфавиттик кубаттуулуктун негизинде ар бир символдун алфавиттик салмагын, жоксо маалыматтык салмагын аныктоо аркылуу гана жүргүзсөк болот экен. Эми чыгарылган маалыматты эгерде маалымат өлчөө бирдиктери боюнча туюндурууда, бул ошол, демек, эгерде кичине бирдикти чоң бирдикке айландырсак, демек, эмне кылат экенбиз? Ошол бирдикте болгон канча бирдиги болсо ошого бөлүп, ал эми эгерде чоң бирдиги болуп туруп кичине бирдигин айландырганда, анда эмне кылабыз? Көбөйтүү аркылуу туюндурсак болот экен.
Анда балдар сабак түшүнүктүү болгон болсо силерге тапшырма. Бул жерде демек биринчи бул эгерде үй 8 кабаттуу болсо, бакыт 5 кабатта жашайт деген билдирүүдөн канча бит маалымат алынды? Бул өйдөдөгү мазмундук ыкма менен эле бул жерде сыяктуу эле. Демек бунда болушу мүмкүн болгон окуялардын саны канча экен? 8ге барабар экен, Ошону демек n барабар 8 экен. Аны формула коюу аркылуу гана чыгарып койсок болот. Экинчи, 16 символдук алфавиттеги 384 символдон канча килобайт маалыматты түзүүгө болот? Демек мында алфавиттик кубаттуулугубуз энибиз канча барабар экен? 16га барабар экен. Ал эми m болсо 384кө. Биз s'ти килобайт менен туюндурушубуз керек экен, Үчүнчү, программалоо тилинин алфавити A'ден Z'ге чейинки чоң жана кичине тамгаларды жана арифметикалык амалдардагы белгилерди камтыйт. Бул программалоо тилинин алфавиттик кубаттуулугу кандай? Демек балдар A'ден Z'ге чейин канча алфавит бар? Анын чоңу кичинеси, демек канча алфавит болсо ошону 2ге көбөйтүп койсоңор, ал кичинеси менен дагы 2ге көбөйтүп койсоңор, жана арифметикалык канча амалдар бар? Бул 4 амал бар, кошуу, көбөйтүү, бөлүү, кемитүү. Аларды да кошосуңар, ошондо жалпы символдордун саны келип чыгат. Ал эми жалпы символдордун саны бул алфавиттик кубаттуулукту түшүндүрөт, Демек балдар ушул 3 маселени жогорудагы маселелерди чыгарууга таянып өз алдынча чыгарасыңар. Анда балдар сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабакта жолугушканча.